Шилер мен сыйлаган бал болуп, кыялдар мен ишенген жалган болуп, кайрадан жан талаштым жашаганга, касиеттүү арман толуп, ак бозат өмүр өтөт айланганым, арыйсың көтүрлүккө байланганым, карыткан адамдарды жылдар эмес, карытат ишке ашпаган армандарым, карыткан адамдарды жылдар эмес, карытат ишке ашпаган армандарым, карытат ишке ашпаган армандарым. Окей радиосу. Benim için yürek olsun, vakit kuşu. Eo eo Allah'ımga salam. Soğuk şamalar kendin ayarlar. Atan barda arkalımın peşteme, çınar tere öңdü tamır tütüne. Atan joktu ayrılgansın tamırdan, jığılgansın direp turgan türkübü. Atam jölö türöktayım kalgala, atam barda öptürmasam çalkala. Ata degen ıyık sözdü to'qilib, to'sqol bultu jarым ko'rdüm ay talqala. Atam barda aşık taşıp kubatır, ala todoy biktinda kurtulur. Atam joktu koldorum jok alanda, öndün aslan күзгү бактай тутулur. Atam jölö türöktayım kalgala, atam barda öptürmasam çalkala. Мекенибизде саат 18. Жайдыр кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды бою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү.
ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Кайыпова Апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Арбаңыздар ардактуу угармандар. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен биздин сүйүктүү апалар, эже сиңдилер, жеңилер. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, өзгөчө биздин жаш угармандарыбызды, бөбөктөрүбүздү, балдарды, кыздарды майрамыңар менен куттуктайбыз демекчибиз. Ооба, ошентип кайрадан аптаптуу жай кирип келди. Бүгүн 1-июнь жай мезгилинин 1-күнү. Ошону менен катар биздин жашообуздун, үй-бүлөбүздүн шаңы болгон, кубанычы, шаттыгы болгон балапан балдарыбыздын майрамы, балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бардык бөбөктөрүбүздү, балдарыбызды, кичинекейлерибизди бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап коюшуңуздарды суранабыз, ардактуу биздин апалар. Сиз да балдарыңызды куттуктадыңызбы, эже? Ооба, албетте. Ооба, бүгүн ар бир үйдө балдар менин майрамым деп ата-энесинен белектерди, таттууларды, акча талап кылып, колунан келишинче майрамдап, парктарга барышып, ойноп, көңүл ачып жатышкан чагы. Ылайым ар бир баланын ден соолугу бекем болуп, майрамда маанайы шат болуп, келечек жолу даңгыр болсун деген каалоону айта кетели. Угуп жатканыңыз Үй бүлөлүк Оки радиосунун Апалар мектеби уктуруусу экенин кошумчалай кетейин. Ар шейшембинин кечинде старт алчу биздин сүйүктүү уктуруубуздун өлкөдөгү апалар менен бизди жакындатып, сырдаштырып, кайгы кубанычты тең бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн уктуруубуздун кезектеги чыгарылышы оо толкунда. Микрофондо мен журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова. Режиссерлук пультта режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова. Ошентип, биз бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү деген теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Берүүбүздүн алкагында бизди угуп жаткан жана биздин толкунга жаңыдан гана кошулган ар бир угарманга байланыш сандарын дагы бир жолу айта кетейин. 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp жана Telegram байланыш каражаттары аркылуу билдирүү калтырыңыздар, ардактуу угармандар. Майрамга карата балдарыңыздарга арналган каалоо тилектериңиздер абдан көп болсо керек деген үмүттөбүз. Анткени темабыз да ошого жараша болуп турат. Ал эми 0312 91 19 19 сандарын терип түз эфирге байланышка чыксаңыз болот. Ошондой эле Facebook баракчабыздан дагы бизди дал ушул саатта, дал ушул мүнөттөрдө түз эфир аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошентип, бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү. Мен дагы азыр эле бул Панфилов паркынан келдим. Балам көлдөн өзүнүн ошо атасынын агасынын баласын эчте келиптир, инисин. Кече күнү ошо көлдөн келди эле. Анан бүгүн аларды бир аз эс алып келгиле деп ошол паркка жеткирип коеюн деп барсак, киши деген абдан көп, бөбөктөр абдан көп, маанайы абдан сонун, парктагы аттракциондор болушунча иштеп жатат, кайдыгер эч бир адам жок дегенде ушунчалык адам көп, бала көп. Эми кайсы аттракционго кезектери жетип азыркы учурда эс алып жатышканын деле түшүнбөй турам. Чындыгында эми балдарыбыз бүгүн кубанып аткан учур, кубанып аткан күн. Балдар ушул күндү аябай күтсө керек, Ооба. Ошентип бүгүн мен ойлоп кеттим, ушул балдарды ушунча ата-энени көргөндө борбор шаарда бүгүн экөөбүздү уккан эч ким жокко. Балдардын баары, ата-энелердин баарысы эле ушул парктарда балдарын эс алдырып жүргөн сыяктанат. Ошентсе дагы бизди жети дубандагы, бизди дайыма күтүп уккан, сүйүп уккан ардактуу угармандарыбыз бар деп ишенебиз. Ушул саатта бизди угуп жаткан угармандарга да, апаларыбызга дагы бир жолу кайрылабыз. Биз менен бирге болуп, балдардын ошо коргоо күнүнө байланышкан темабызга ортоктош болууга жана биз менен байланышта болууга чакырмакчыбыз. Ушу балдарды коргоо күнү дегенде эле менде бир мындай суроо пайда болот да, Зульфия эже. Кимден жана эмнеден коргоо керек деген? Менде да ушундай суроо болду. Бул майрамдын мааниси кандай? Бул майрамда ата-энелер жөн гана балдардын көңүлүн көтөрүп, ушундай эле парктарга, эс алчу жайларга алып барып, каалаганын сатып берип коюу катары эле түшүнөбү депчи? Баланын кандай укуктары бар? Эмнеден корголушу керек бала? Кандай учурда корголушу керек деген суроого
эч ким деле бүгүн ойлонбогондой сезилет да эми мага. Эми майрамдын шаңы менен албетте көңүлдүү маанай, бирок бул күн эртең эле унутулат дегендей, келерки жылдын кайра 1-июнуна чейин унутулат. Жөн эле майрам катары, балдардын көңүлүн ачуучу майрам катары эле кабыл алынып калбады экен дегендейчи. Балдарды коргоо дегенде эле мен жогоруда айтканымдай, демек аларды кимдир бирөөдөн же кандайдыр бир нерселерден коргоо керек. Эмесе кезектеги уктуруу мына ушул баланы ар тараптан коргоого алуу тууралуу болмокчу. Бала коомдун аялуу катмары, алар өздөрүн коргой албайт. Алар сөзсүз түрдө ата эненин, жалпы эле коомчулуктун, улуулардын коргоосуна абдан муктаж. Эгерде баланын ден соолугу корголбосо, балдарыбыздын жашоосу корголбосо, анда биздин келечегибиз корголбой калат деп айтсак болот. Ошондуктан биз балдарды канчалык коргогонубузга жараша, балдарды канчалык ар тараптуу колдогонубузга жараша биз келечегибизди түзөбүз деп айтсак болот. Өлкөбүздүн келечеги дагы мына ошого байланыштуу. Балдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун атайын балдардын укуктары жөнүндө конвенциясы бар. Бул ошо Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген өлкөлөрдүн бардыгында баягы юридикалык документ катары кабыл алынып, колдонулуп, көңүл бурулуп, эске алынып келет дегендей. Анда мыйзам катары ошол статьялар бар. Анда бардык баланын укуктары, баланы дискриминация кылбоо, баланын кызыкчылыктарын эң жакшы камсыз кылуу, жана башка баланын көз караштары, баланын өзүн эркин айтуу эркиндиги, ой жүгүртүү эркиндиги деген сыяктуу көптөгөн статьялар каралган. Ошолорду канчалык деңгээлде аткарылып жатат, күнүмдүк жашоодо балдарыбыз канчалык деңгээлде корголуп жатат, себеби ар кандай көйгөйлөр болуп жаткандыгы, баягы балдар менен чоңдордун ортосунда ар кандай көйгөйлөрдүн болуп жаткандыгы, балдардын укугу корголбой тескерисинче тебеленип калган учурлар дагы өтө кейиштүү жагдайды жаратат эмеспи. Көп эле көңүл чөгөргөн окуялар бар. Бирок эми маанайды, майрамдык маанайды бузгум келбейт. Бирок ошентсе дагы биз балдарды бүгүн эле эмес, жашоосунун ар бир күнүндө, балалык курагынын ар бир күнүндө коргоого тийишпиз. Жана ошону кантип коргосок болот деген тууралуу сөз кылганы жатканыбызды айта кетейин. Сен айтып атсаң, бүгүн бизди уккандар бар. Анткени жаңы эле эфирге келатканда дагы телефон чалышып, бүгүн эмне деген эфир болот, биз чыдамсыздык менен күтөбүз дегендер болду. Анан бизди угаткандар көп эле деп айтмакчымын. Эми ошол майрам эмне деген майрам? Бул качандан баштап майрамдалып баштаган? Эмне үчүн 1-июнь болуп калган жөнүндө карай кетпейлиби? Сен айта кеткендей эле, бул бүгүн эл аралык балдарды коргоо күнү. Бул майрам жыл сайын 30 өлкөдөн ашык өлкөлөрдө майрамдашат. Эң эле эски эл аралык майрамдардын бири деп айтсак болот. Анткени бул майрам 71 жылдан бери майрамдалып келе жатат. 1925 жылы Женевадагы эл аралык конференцияда кабыл алынган. Ал эми 1950 жылы 51 өлкөдө балдарды коргоо күнү деп майрамдашкан. Дагы ушул демилгени колдоп, Бириккен Улуттар Уюму. Ооба, Бириккен Улуттар Уюму дагы ошол демилгени колдошуп, балдардын укугун коргоону жарыялаган. Эми бул майрамдын эң негизги максаты бул адамдардын көңүлүн, бул балдардын реалдуу көйгөйлөрү бар экенин көрсөткүсү келет да. Бул идея болсо майрамдын аталышынан эле билинип турат. Балдарды коргоо деген эмне жөнүндө айтат? Эмнеден коргоо? Негизи эле коргоо деген сөз бул зордук, зомбулук тууралуу кабар берет экен да. Эмне үчүн 1-июнда майрамдашат? Эмнеге 1-июнда майрамдашканы бул белгисиз экен, бирок бир версия бар экен да. Бул 1925 жылы Кытайдын генералдык консулу Сан-Францискода Кытай жетим балдардан турган топ балдарды чогултуп, аларга фестиваль майрамын өткөрүп берген экен да. Бул фестиваль Дуаньцзе деген аталган фестиваль экен. Фестиваль Лодак деп коет экен да. Ошол майрамды ал балдарга майрам кылып өткөрүп, анан жыл сайын өткөргөндүктөн, анан ушул күнү эле Женевада дагы балдар конференциясы менен дал келишип калгандыктан 1-июнда майрамдашкан деген версия бар да. Ал эми дүйнөлүк экинчи согуш аяктагандан кийин көп балдар мындай коргоого муктаж болуп, ошол согуштан кийин канчалык балдардын акыбалын көргөндө 49-жылы Парижде аялдардын конгрессинде
балдарды коргойбуз деген чечим чыгарып туруп, анан 1950 жылы 1-июнда биринчи жолу ушул майрамды майрамдашып башташкан экен да. Ошол күндөн ушул күнгө чейин биз бул майрамды майрамдап келебиз. Балдар күнүнүн ушул күндүн дагы бир желеги бар да. Бул жашыл тегерек. Ошол жашыл тегеректин ичинде жердин белгиси бар да. Жашыл өң өзү эле мындай бейкуттукту, мындай жакшы нерсени, мындай өскөн жер жемишти билдирет эмеспи? Мындай баарчылыкту, токчулукту. Анан ошол жашыл эле тегеректин ичинде жердин белгиси бар. Ал эми жердин белгисинде тегерегинде балдардын фигуралары бар да. Алар болсо кызыл, көк, сары, кара жана ак түстөгү фигуралар тартылган балдардын. Ал болсо бул фигуралар жана ар түрдүү боектордо боелгон фигуралар ар түрдүүлүктүн жана чыдамдуулуктун символу болуп эсептелинет. Ал эми жердин белгиси бул жер биздин жалпы үй дегенди билдирет да. Анан эми ушул майрамдын ураанын карап кетсек, анда бул жерде чоочун балдар жок деген да. Мисалы үчүн мен үчүн көчөдө кетип бараткан балдар мен үчүн чоочун эмес дегенди билдириш керек да. Биз бүгүн балдардан сурадым, эмнени каалайсыңар десем, алар пиццаны жакшы көргөндүктөн пиццерияга баралычы дешти. Анан макул деп пиццериядагы балдарды алып барып, алар менен сүйлөшүп отуруп, бир аз ойнодук. Анан балдарыма айттым, балдар, мынакей силер пиццерияда отуруп жакшы көргөн тамагыңарды жеп атасыңар, бирок баардыгы эле бул нерсени кыла албайт. Баардыгынын эле колунда жок. Мисалы үчүн колунда жок балдар бар. Силер көргүсү келгенде алар да көргүсү келет. Эми ушул өзүңөрдүн бактыңар менен силер бактылуусуңарбы, ооба бактылуусуз. Эми ушул бактыңар менен башка балдар менен бөлүшкүңөр келеби дегенде, ооба бөлүшкүбүз келет. Эмне кылып бөлүшө аласыңар, эмне кыла аласыңар деп анан отуруп сүйлөшүп отурсак, анан балдар айтты, мен мисалы үчүн колумда жок болсо китептеримен бөлүшсөм болот, кийимдеримди бөлүшсөм болот, мен чогултуп коем, анан барып алып барып берип, балам менен башка балдар менен колунда жоктор менен колумда бар нерсе менде эмне болсо ошону менен бөлүшсөм болот деди да. Мындайча айтканда, башка бирөөнүн кайгысы мага кайдыгер болбош керек дегенди билдирет да бул ураанчы. Анткени ар бир бала бактылуу болууга татыктуу. Биз өзүбүздүн балдарыбызга бакыт тартуулап, жана балдарыбызды дагы өзүндөгү болгон бакытты башкалар менен бөлүшкөндү дагы үйрөтүшүбүз керек да. Ооба, туура айтасыз. Чындап эле бул балдарды мындай туура айтасыз, эгоист кылып албай, менин чындап эле кээ бир ата эненин балдарды бүгүн мен да ойлодум, ушул кээ бирөөлөр көптөр, Кудайга шүгүр көптөр балдарын ошентип эс алдырганга мүмкүнчүлүктөрү бар депчи. Парктарга алып барып, каалаган нерсесин сатып берип, таттууларын сатып берип, каалаган тамагын жасап берип, ары бери чуркап ойногонго мүмкүнчүлүктөрдү берип деп. А бирок чындыгында ошол мүмкүнчүлүккө ээ болбогон, мындайча айтканда, ден соолугунун абалынан улам бүгүн тышка чыгып майрамдай албай калган дагы балдар бар, майыптар үйүндө дегендей мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Биз эгерде балдарыбыздын келечегин коргогубуз келсе, алардын келечекте бир мындай адамгерчиликтүү инсандар кылып тарбиялагыбыз келсе, аларды ушул өзүмчүлдүк сапаттан арылтып, сен бактылуусуң балам, сен ушундай мүмкүнчүлүк берген, жараткан бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн биз бактылуубуз, бирок ошол эле учурда мына ушундай балдар бар. Эгерде биз аларга колдон келген жардамыбызды көрсөтө алсак, анда бул чоң адамгерчилик болот деп айтып, үлгү көрсөтүп коюу бул абдан чоң жакшылык деп эсептейм мен дагы. Эми ылайым андай балдарыбыз аз болсун, ооруп жаткандар сакайсын, ар бирине балдарынын кубанычынын үстүндө гана жүрсүн деген ойду айта кетели. Негизи 18 жашка чейинки ар бир адам өз өлкөсүнүн мыйзамына ылайык бала деп эсептелет экен да, ушул конвенцияда. Конвенцияда бекитилген баардык укуктарга ээ бала, демек 18 жашка чейинки ар бир адам, өлкөдөгү бала. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Балдардын баягы чоочун бала деген жок депчи. Ар бир бала. Ушул нерсеге көп учурда биз мындай маани берилбеген сыяктуу, Биз өзүбүздүн гана балдарыбызды коргоп, башка бирөөнүн кызыкчылыгын тебелеп туруп дагы өзүбүздүн балдарыбызды коргоого аракет кылган учурлар болот, Андай дагы кылынбашы керек деген ойду айткым келет. Ким гана болбосун, менин дагы балам, кошунанын дагы баласы, балким менин
мага кас мамиледеги адамдын дагы баласы ал өз өлкөсүнүн мыйзамына ылайык бала. Анын менин баламдын кандай укуктары бар болсо, анын дагы ошондой укуктары бар. Биз балдарды эч кандай мындай саясий, диний келишпестиктерге кыпчыбашыбыз керек, кандай учурда болбосун. Мейли ал оруспу, кыргызбы, дуңганбы, көп улуттуу өлкөбүздө кээде ошондой жагдайлар болуп калат. Башка улуттун балдарын басынтуу менен мамиле кылган, ошол эле орус улутундагы балдар болсо, булар орустар, капырлар деген сыяктуу бир жөнөкөй эле кичинекей эле баланы, же болбосо мисалы үчүн жакында өлкөбүздүн түштүгүндө когалаңдуу окуялар болуп кетти. Азыр мисалы үчүн тажик улутундагы балдарды деп коелу. Ушул сыяктуу мисалы үчүн дуңгандар менен кыргыздардын арасында дагы айрым бир келишпестиктер болуп кете турган болсо, өз ара ошо улуттар арасындагы бир келишпестиктерге балдарды күнөөлөбөш керек. Эч убакта балдардан өч алып кереги жок. Биздин өлкөбүздө жашап аткан ар бир адам, 18 жашка чейинки ар бир адам бала деп эсептелет. Жана кимиси гана болбосун бардык өздөрүнө тиешелүү укуктарга ээ. Ал коргоо медициналык жактан дагы, ушул социалдык жактан дагы бардык укуктарын колдонууга ал милдеттүү, колдонууга тийиш, же болбосо анын ошол укуктарын колдонушуна бардык шарттар бардык адамдар тарабынан түзүлүшү керек дегендей. Ар бир бала расасына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, туткан динине, жашоо турмушунун баягы абалына жана социалдык абалына карабастан бирдей укуктарга ээ экен. Баланын укуктары жөнүндө конвенциядагы 3-статьяда баланын кызыкчылыктарын эң жакшы камсыз кылуу деген статья экен. Мамлекет чечимдерди чыгарууда дагы баланын кызыкчылыктарын эң жакшы камсыз кылышы, балдарга өзгөчө коргонуш жана камкордук көрсөтүшү керек деп айтылат экен. Бул мамлекет чечимдерди чыгарууда, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн үй бүлөдө дагы кандайдыр бир чечимдерди чыгарууда баланын кызыкчылыктары эске алынбай калган учурлар көп болот. Бул эми балада деген сыяктуу мисалы кээ бир үй бүлөлөрдө эми буга чейин Кыргызда болуп келген эң жакшысы конокторго дегенчи. Эң жакшысы конокторго, эң жакшысы башкалар үчүн дегендейчи. Мисалы үчүн жөнөкөйлөтүп эле айтканда, малдын семизин коноктор келгенде соебуз. Конфеттин жакшысын коноктор келгенде коебуз. Керек болсо вареньянын жакшысын коноктор келгенде жейбиз деген сыяктуу. Коноктор келгенде баягы түркүн тамактарды жасап, балдарыбыздын көзүн күйдүргөн тамактарды жасаган учурлар болот да. Кээдечи ой деп балдар эшиктен чуркап келип, бүгүн конок келет турбайбы деп дасторконго чуркап келсе, жөн ары бар тийбе, муну коноктор жейт деп биз ушундай кылып коебуз го. Бүгүн болсо келиңиздер, балдарыбыздын эң жакшы көргөн тамактарын жасап берели дегендей. Балдарыбыз каалаган эң сонун нерселерди алар балким биз менен ойногонго, биз менен бирге убакыт өткөрүүгө муктаж болуп жүрүшкөндүр алар. Мисалы үчүн ата эне керели кечке жумушта, балдар үйдө жалгыз, же өзү менен өзү короодо ботала болуп ойноп жүргөн, каралбай, курсагы бирде ач, бирде тоок болуп жүргөн балдар бар дегендей. Балким алар жөн гана ата энеси менен бирге болуп, чогуу үйдө ата энесинин кучагында эркелеп эле отурууну каалап аткандыр. Келиңиздер, бүгүн балдардын майрамына мына ушундай кубанычтарды тартуулаганга аракет кылып көрөлү дегим келип атат да. Балдардын кызыкчылыктарын дагы ойлоп көрөлү. Өзгөчө коргонуч, камкордук көрсөтүп көрөлү бүгүн. Балдардын жан дүйнөсү менен кызыгып өңүлүп көрөлү. Жөн эле аларга таттууларды алып берип коюп, жөн эле көңүлүнө жаккан нерселерди кылып берип коюп, болду бүгүн мен сени майрамдатып келдим жетет эмес. Сага момча акча короттум эмес. Кел андан көрөк, мисалы үчүн сен эмнени каалайсың, келечекте эмне болгуң келет, сага жашооңдо эмне жагат, эмне жакпайт, сен эмнеден кыйналып атасың, сен эмнеден коркосуң, эмнеден мындай бир кооптонуп жүрөсүң, жоксо келечекте ким болгуң келет, жашоодо кандай нерселер баланы мисалы үчүн тынчсыздандырып жатат. Мына ошолор жөнүндө маалымат алууга көңүл буралы дегим келет да. Жөн эле шаан шөкөт эмес. Балдарды сен айтып атсаң, биз балдар биздин жашообуздагы мындай кымбат перзенттер деп айтсак болот. Балдарды биз күнүгө коргошубуз керек. Бир бала мындай дейт да,
мен түшүнбөйм дейт бул майрамды, эмне үчүн бир жылда бир жолу балдарды коргоо майрамы деп майрамдашат. Бул мындайча айтканда 11 жаштагы бала айтып атат да ушунучу. Балдардын курсагын тойгузуу майрамы же болбосо памперс алмаштыруу майрамы дегенге окшош дейт да. Мисалы үчүн балдарды күнүгө тойгузуш керек, памперсти күнүнө канча жолу алмаштырыш керек, ошол сыяктуу эле балдарды бир жылда бир жолу эмес дейт, күнүгө коргош керек дейт да. Анан карап көрсөк эмнелерден коргош керек, көп нерселерден коргош керек. Сен азыр айтып атсаң жанагы эле балдар көчөдө калып, бирде курсагы ток, бирде ачка болуп калган, ошол нерседен деле коргош керек. Бир карап көрсөң ошол нерсе деле ден соолугуна, кийинки ден соолугуна эле мындайча айтканда бузуп зыян келтирип атпайбы. Көп учурда карасаң азыр төрөлө элек балдарды да коргош керек. Бүгүнкү күндө акциялар жүрүп атат аборт жөнүндө. Чын эле Индияда карап көрсөң, балдардын туулган жылы бул түйүлдүк башталгандан баштап эсептелинет экен. Ал эми Кореяда болсо төрөлгөн жылына дагы 9 ай кошулат экен да, жана көтөргөн баланын бойго көтөргөндөн баштап. Ал эми төрөлө элек балдарды дагы бүгүнкү күндө мындай коргосок болот. Бул деген төрөлө элек балдар качан гана эркек менен аялдын клеткалары кошулгандан баштап, клеткалар бөлүнө баштагандан баштап бул бала деп эсептейбиз. Бул тирүү жан. Ошол тирүү жандарды аборт деген бул бала өлтүрүүгө барабар деп айтсак болот. Мына ошол нерселерден да коргосок болот. Эгерде Кытайды карап көрсөк, булар 35 жыл бою бир үй бүлө бир бала деген уран менен жашап келишти. Ал эми бүгүнкү күндө алар бул урандан баш тартышты. Анткени алар көрүштү, Кытайда мисалы үчүн колукту табуу маселеси бар. Анткени ал жерде бир эле бала уруксат берилгендиктен мен тукум уланбай калбасын деп алар кыздарды мындайча айтканда каалабай, алар эркек балдарды гана төрөшөт. Анан ошол себептен колукту табыш да кыйын. Ал эми карап көрсөң, жаш адамдарга караганда кары адамдар көбүрөөк болгон дагы бир көйгөй маселеси тургандыктан, анан дагы бир бала болгондуктан эгоист, өзүмчүл балдарды чоңойтканын көргөндүктөн алар бул идеядан баш тартышты да. Карап көрсөк көп эле нерседен коргосок болот. Балдар өзү менен өзү калганда дагы көп көйгөйлөр болот. Балдар деген ысык нерсени өзүнө тартып алышы мүмкүн. Жолбосо жана машинага эле калтырып кетишет го балдарын. Ошол учурда көп думугуп калган, аба жетишпей көп өлүп калган учурлар дагы аз эмес болду. Бала мындайча айтканда жалгыз калганда коркот. Анткени ал алсыз, стресс абалына түшөт. Анан сен айтып кеттиң, балдар үйүндө канчалаган инвалид балдар көп. Анан көп учурда бала инвалид болуп калса, оорудан улам инвалид болуп калган көргөн ата эне мындай баланы жүк катары эсептешет. Анан үй бүлө бузулат, же болбосо багуучусу таштап кетип калат дагы, баланы балдар үйүнө алып барып салышат. Бул жерден бала күнөөлүү эмес да, алам деп инвалид болуп калганначы. Анан ал жактан бир кыз айтат да, мен ошол үйдө, балдар үйүндө дейт да, бизде тарбиячылар, бизди түшүнгөн тарбиячылар абдан аз дейт. Бизге кам көргөн тарбиячылар абдан аз. Анан бизде балдар да бири-бирин түшүнбөй, биз көп мушташабыз деп. Биз ушундай болуп калды, ошондо үйгө барып сабак өткөн учурларыбыз болуп калды. Анан ошондо кыздар айтат да, бизди бул жерден түшүнгөндөр аз. Анан биз дагы ушундай жашоого ачуулуу көз караш менен карашат да, мындай балдарчы. Жашоого абдан таарынган, нааразы болгон балдар. Ошондой балдар кийин кандай инсан болуп чоңоет деген суроо туулат да. Балдар кийин жакшы инсан болуп чоңое албай калат мындай балдарчы. Бирок кээде ошол инвалид балдар аркылуу үй бүлө да бекемделет да. Эгерде инвалид балдар болбосо, анда биз кантип жакшы сапаттарга үйрөнмөк элек. Ошол балдар аркылуу биз чыдамдуулукка үйрөнөбүз. Эгерде кыйынчылык болбосо, анда андай адамдар болбосо, биз анда сүйүүгө, кайрымдуулукка биз кантип үйрөнмөк элек. Мындайча айтканда, Кудай көтөрө алгыс сыноону жибербейт. Биз деген Кудай дагы ошол аркылуу бизди жакшы сапаттарга үйрөткүсү келет экен. Ата энеси ичип кетип көчөдө калган балдар аз эмес. Сен айтып атсаң, ошол балдар да корголуш керек. Конвенция боюнча сен айткандай, интернаттагы балдар, мен жакында бир апа менен сүйлөшүп таанышып калдым. Мындай унаада кетип баратып эле таанышып калдым. Ал апа айтат, мен интернатта иштейм, ушу Дмитриевка деген биз жакта айыл бар, мен билбептирмин ошол жакта интернат бар экенин. Анан бизде интернатта азыр 90 бала бар дейт. Сириядан келген, ата энеси каза болуп калган балдар дейт. Алар аябай кыйналат дейт. Анан сурап калдым, ошол балдардын акыбалы жөнүндө сурасам, аябай мындай ыйлай турган акыбал дейт да. Алар мындай жашоого мындай аябай ачууланган балдар дейт. Анан ошол жакта психологдор барбы, иштейби апа десем, ооба психологдорубуз бар.
балам сен психолог окшойсуң деп экөөбүз аябай жакшы сүйлөшүп, анан ошондой мен ошол интернаттагы балдар жөнүндө азыр аябай ошо жүрөгүмдө калды. Ошол интернаттагы балдар азыр ошолор жөнүндө көп ойлонуп, эмне жардам берсем болот деген менде азыр ой жүрөт да. Бүгүнкү күндө зордук зомбулукка кабылган балдар да аз эмес. Толук кандуу ата энеси менен жашаган балдар деле бүгүн зордук зомбулукка кабылышат. Мисалы үчүн кичинекей эле эмип жаткан баланы апасы кээ бирде ачууланып кетип, силкилдетип, же болбосо эмне эле ыйлай бересиң деп силкилдетсе, же болбосо ыргытып жаткызып салган учурлар болгондо дагы бала мээсине травма алат. Силкилдеткен учурда эле бала мээсине травма алат, анткени анын мээси күлкүлдеп турган убагы азыр. Ошол силкилдетүү деле балага травма алып келет. Анан менин балам, менин менчигим, мен өзүм билем деп уруп сабаган балдар дагы ата энеси ачууланганда сөзсүз түрдө ата эне өзүнөн чыгат. Ошол физикалык зордук зомбулукка кабылат балдар. Эрте күйөөгө тийип берип салуу дагы бир зомбулуктун түрү. Мен көрүп эле жүрөм, 16-17 жаштагы мектепти бүтөр менен күйөөгө берип салган дагы ата энелер аз эмес. Анан психологиялык дагы зордук зомбулук бул кемсинтүү, балдарга жаман сөздөрдү айтуу, кыйкыруу, басынтуу, мен сени төрөгөм деп милдет кылуу. Көп учурда мындай карасаң, балалуу болгусу келбеген ата энелер көп учурда картайганда мындай кеңеш беришет. Картайганда сага ким суу алып келип берет, ошол үчүн деле бир бала төрөп албайсың дегенде, анан мага мен картайганда мейли мага суу бере турган адам болсун деп төрөшөт дагы. Анан эгерде ошол себептен төрөлгөн бала болсо, анда бул ата эне да бактысыз, бала да бактысыз болот. Анткени түбүн карасаң мындай өзүмчүлдүк менен төрөлүп атат бул балачы. Мага ким суу берет деген нерсе менен төрөлүп, анан мен сени өзүм үчүн төрөгөм, мен сени картайганда суу берсин деп төрөгөм дей бергенди уккан бала, сүйүү жетишпеген бала сүйүүнү сезбесе, ал картайганда карабастан деле кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү ар бир бала сен айткандай 18 жашка чейин сүйүүгө татыктуу, мындай инсандыгын, балдар деген ар бир инсандыгынын өөрчүшүнүн стадиясында болот. Мисалы үчүн 1 жаштан 1 жашка өспүрүм курагына келип, ар бир ошо инсандыгынын стадиясында бала менен эмне болуп жатат, ал кандай эмоцияларды башынан өткөрүп жатат деп биз ата энелер сүңгүп кирип, бала менен сүйлөшүп, бала деген билиш керек, мен ата энем менин коргоочум бар экенин деп бала мындай уверенный болуш керек да балачы, ошого көзү жетиш керек. Жакында 5 жаштагы кызды мындай учур болду да, жалгыз ойноп жаткан жеринен эле тааныш бир бала зордуктап кетет да. Анан эми ушул жерден суроо туулат да, ал бала психологиялык жактан мындай оорулуу адам болгон да. Эми ушул жерден ошол кимиси көбүрөөк күнөөлүү деген суроону мынтип койдум да өзүмөчү. Бул жерден ошол 5 жаштагы кызды калтырып койгон, карабай койгон ата энеси күнөөлүүбү көбүрөөк, же болбосо жанагы психологиялык оорулуу адам күнөөлүүбү зордуктап салган. Мындайча айтканда, биз балдарды коргошубуз керек, балдарды татыктуу коргоого. Ооба, баланы ар тараптан коргоо деп ошон үчүн айтып атабыз. Балдарды майрамда эле жана көңүлүн көтөрүп коюу бул коргоо деп эсептелбейт. Бул жөн эле көңүл көтөрүү, майрамдап коюу деп айтсак болот. Муну белгилеп коюу ошол күндү депчи. Бирок бала өмүрүнүн ар бир күнүндө өзүн коргой ала турган куракка жеткенге чейинки ар бир күнүндө ата эне тарабынан, коомчулук тарабынан, чоңдор тарабынан сөзсүз түрдө корголууга тийиш. Бала өзүнүн жаш курагына жана жетилүүсүнө ылайык өзүнө байланышкан бардык суроолор боюнча өз көз караштарын эркин билдирүүгө укуктуу деп айтылат экен конвенциянын 12 статьясында. Бизде ошол жогоруда сиз айтып атпайсызбы, зордук зомбулукка кабылган балдар деп. Кээде ошол зордук зомбулукка кабылган балдар ачык айта албайт өздөрү. Анысы аз келгенсип ата энеси дагы бул жөнүндө ачык айтуудан коркот. Бала ошол боюнча кайсы күнү сөз болдуба, биздин уктурууда, радиодо уктуруулардын биринде беле же жанагы ата энем мага болушса деп ойлогом. Мен өткөн уктурууда сиз айттыңыз, ата энем мага болушса деп ойлогом, бирок алар эч кимиси мага унчукпай койду. Зордук зомбулукка кабылган кыз жөнүндө. Так ушундай эле адам, бала өзүнүн жаш курагына ылайык өзүнө байланышкан бардык суроолор боюнча өз көз караштарын эркин билдиргенге укуктуу экенин билиш керек. Ата эне дагы ушуну билиш керек экен. Биз ошол ой эл эмне дейт, элге уят
деген нерсе мындайча айтканда кыргыздын түбүнө жетип келаткан нерсе ушул. Сиңип калган го каныбызга. Эл эмне дейт деп атып биз жашоодогу канчалаган нерселерди колдонучурабыз, мамиледеги, негизи эле жашоонун өзүндөгү көп нерселерди ушул эл эмне дейт дегендин ичинде биз жоготкон учурларыбыз өтө эле көп болот. Ошондуктан балдар өз көз караштарын кандай учурда болбосун айтууга укуктуу. Анын репутациясына зыян келтирүүгө, баланын репутациясына зыян келтирүүгө, уруксатсыз анын үйүнө кирүүгө, бөлмөсүнө кирүүгө, мисалы үчүн каттарын окууга, телефонун алып анын жеке каттарын алып окууга эч кимдин укугу жок. Баланын жекече жашоо укугу дагы корголушу керек экен. Бала өзүнүн абийирине жана репутациясына башкалардын мыйзамсыз кийлигишүүсүнөн коргонууга сөзсүз түрдө укуктуу экен. Менде кичинекей чагымда мындай болот эле да. Баягы агама ушул күнгө чейин таарыныш катары айтып, эми азыр унутулду, кечириштик, бирок ошол бала кезде мага абдан мындай ыңгайсыз эле да. Агам менин мектептен көтөрүп келген сумкамды сөзсүз аңтарып, ичинде ашыкча кагаз эмнегедир эле кагаздар толуп кетчү менин сумкама. Ошону тазалайм деген шылтоо менен ал кагаздардын баарысын алып, дептерлеримдин баарын ачып, анан баягы мектепте окуган кезде, бала кезде анкета дегендер бар эмес билебизби? Биздин курактагылар, биздин доордогу учурдагылар ушуну көп жазышып калдык го. Анан анда сөзсүз түрдө кимди жактырасың деген сыяктуу суроолор бар, кумириң ким деген сыяктуу ар кандай жеке жашооңо байланышкан суроолор бар. Анан ошондой дептерлер болуп калса, аны окуп, анан шылдыңдап ушундай кылат эле да. Анан кийин ошол аябай жүрөгүмдө ушундай калганда, анан мүмкүн болушунча катып эле андай нерсени окутпаганга аракет кылып, сумкамды көздөй баратса, чуркап жетип барып сумкамды баса калып бербей ыйлап ушинткен учурлар дагы болгон. Көрсө, ошентип баланын керек болсо катын уруксатсыз окуганга, сумкасын, колдонгон жекече буюмдарын аңтарууга эч кимдин укугу жок экен. Мыйзамсыз кийлигишүүсүнөн ошо коргонууга ар бир бала укуктуу экен. Биз ушул нерсени карап жатабызбы? Кээде үй бүлөлөрдө ушуга жада калса ушуга дагы көңүл бурулбай калат эмеспи? Балдар бири-бирин басынтып, же болбосо, мисалы үчүн атасынын сүймөнчүгү болгон балдар апасынын сүймөнчүгү болгон балдарды басынтып, же тескерисинче, десе анан мисалы үчүн атасы бир баласына болушуп, экинчи баласына болушпай койгон учурлар болот. Анан ошондон пайдаланып бир бала экинчи балага үстөмдүк көрсөткөн учурлар болот. Мен каалагандай укугум бар, анын буюмдарын колдонгонго, анын буюмдарын керек болсо оюнчуктарын сындырып койсом да өзүм билем дегендей бир эгоисттик көз караштарда болгон балдар болот. Ушунун ата эненин туура эмес мамилесинин аркасында. Ошондуктан бала өзүнүн репутациясына, баланын репутациясына зыян келтирүүгө, анын оокаттарынан, буюмдарына уруксатсыз колдонууга, каттарын окуганга, бөлмөсүнө уруксатсыз кирип бир нерсе кылганга эч кимдин укугу жок экенин ата эне да түшүнүш керек. Ар бир балам, мейли ал чоң болсун, кичине болсун, укуктары корголуш керек деген нерсени үйрөтүш керек. Үй бүлөдө канча бала болсун, мейли 5 бала болобу, мейли 2 бала болобу, 3 бала болобу, бул сеники. Сен алгың келсе дагы уруксатсыз алба, өзүнөн сура, мунун өзүнүн кожоюну бар дегендей. Мен дагы кожоюн эмесмин. Мисалы үчүн ошол эле ручканын, ошол эле болуптур бир байпактын болсо деле өзүнүн кожоюну бар. Андан сурабастан албаганың сен. Акчасы мисалы үчүн, ал кандай болгон күндө да, мейли ал эрке балабы, кичүү балабы, ал эми кичинекей да, антпе да деп мындай бирөөгө ашыкча тарта бербестен, бардык балдарга бирдей карап, укуктарын бирдей сактаганга, үй бүлөдө укуктарын бирдей коргогонго ата эне үлгү көрсөтсө, ошол балдар келечекте башкалардын укуктарын коргой билген адилеттүү инсандар болуп чыгышына негиз түзүлөт экен. Мен ойлойм, эгерде ушул нерсе аткарылса үй бүлөдө, анда азыраак көйгөй болот, азыраак уруш чыкмак деп ойлойм да. Мүмкүн ошол сакталбай жаткандыктан дагы көбүрөөк уруш балдардын ортосунда жүрөк заада калып калышы мүмкүн. Ар бир бала маалыматка ээ болууга укуктуу деп айтылат экен. Керектүү маалыматка ээ болууга ар бир бала укуктуу. Мамлекет массалык маалымат каражаттарын балдардын руханий жана маданий өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн материалдарды жайылтууну колдоого алып, балага зыян алып келе турган маалыматка тыюу салышы керек деп айтылат Конвенциянын 17 статьясында.
биз ушул маалыматтык чабуулдан коргой албагандыктан көп балдар чындыгында кыйналып жатышат азыркы учурда баягы эле биз айтып түгөтө албаган ушу гаджеттер, телефон, интернеттин зыяны, кароосуз көзөмөлсүз калган балдардын ушул чабуулга калып калганы. Азыр кичинекей балдар, тили чыга элек кенедей балдар баягы телефонду ачып алып, каяктан эмнени табыш керек экендигин билгендиги таң калтырат эмеспи? Ошонун колунан ошону алып койсоң, ыйлайт дегендейчи. Ооба, бала өзүнө пайдалуу, анын руханий, маданий өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түшө турган материалдарды колдонууга укуктуу, бирок балага зыян алып келе турган маалыматка тыюу салынышы керек. Азыр эми мындай интернетте эч кандай чек жок эмеспи? Эч ким мамлекет тарабынан дагы бул мындай көзөмөлгө алынбайт дегенде, зыяндуу сайттар ачык эле, зыяндуу маалыматтар толтура, балдардын аң сезимине, психологиясына, мындай ден соолугуна керек болсо бири-бирине болгон мамилесине, адекваттуу бир мындай жүрүм турумуна зыян келтире турган өтө көп нерселер интернетте бар. Аябай көп. Госнадзор ошол сайттарды алып жок кылып салса дагы, бирок кайдандан кайра пайда боло берет андай сайттар дейт да. Ооба. Кээде жөнөкөй эле мындай өзүбүз деле байкап калабыз го, жөнөкөй эле башка эле бир маалыматты көрүп атсаң, таптакыр кереги жок бир адамды кыжырын келтирген, мындайча айтканда адамды нааразы кылган жарнамалар чыга калат. Анан бала деген эгерде ошондой биз макул чоң адамдар бул туура эмес деп, мисалы үчүн өткөрүп жиберишибиз мүмкүн, же өчүрүп коюшубуз мүмкүн. Балдар аны көзөмөл болбосо карашы мүмкүн дегендей. Анан баягы жаш баланын аң сезими ак барак сыяктуу. Ага эмне менен жазса, кандай сыя менен жазса, ошондой так калат. Ошондуктан балдарыбыздын кандай маалымат алып жатканына көңүл буралы. Эгерде балдар мындай шектүү маалыматтарды алып жатса, анда дароо эле байкалат деп ойлойм. Мындай жанына бара калса, ата энеси бара калса, өчүрө калып, телефонду баягы мынтип өзүнө такай калып, экранын жаба калып, көзүн ала качып же кайпактап, эмне көрүп атасың, эмне окуп атасың десе, жөн эле эч нерсе деп эле ушундай жооп берип коюшат го. Ошондон эле билсе болот, балдар шектүү, мындай балким уятсыз же болбосо зыяндуу, коркунучтуу бир нерселерди көрүп жатканын ошондой анын жүрүм турумунан, иш аракетинен эле байкаса болот. Кырак ата энелер муну байкап, мүмкүн болушунча коргогонго аракет кылса депчи. Биз бул жашоодо кандай гана максаттарды койбойлук, байыганга же башка күнүмдүк жашообузду, убактыбызды, көптөгөн жылдарыбызды материалдык жактан бааюуга канчалаган аракеттерди кылып жатып, балдардын жашоосуна, аң сезимине, ошо инсан катары калыптанышына көп учурда көңүл бурбай калат экенбиз дагы. Балдарыбыз биз башка менен алек болуп жүргөн кезде балдар совсем таптакыр башка нерсе менен сугарылып калган болот да. Андан кийин андан чыгарыш өтө оор. Ошондуктан убагында коргоп, маалыматтык чабуулдан балдарды убагында коргоп калыш өтө маанилүү деп ойлойм. Мынтип карасаң, балдардын өзүнүн дүйнөсү бар болуп калды, мындайча айтканда, ал жака же ата эне кире албайт, же мугалим кире албайт, көрө албайт эмне болуп атканын. Анан бир четинен ал дүйнө мынтип карасаң балдарды өнүктүрөт, жаңы билимдерди берет, бирок ал жакта сен айтып кеткендей коркунучтар да өтө көп. Биз көрө албайбыз, мындайча айтканда. Анан ата эне ойлошу мүмкүн, балам окуп жатат, ичпейт, жекпейт, жаман балдарга кошулган жок деп, акырын эле компьютердин маңдайында отурат деп. Анан бир аздан кийин эле карасаң эле ошол балдар мектептен классташтарын, мугалимин атып салган болот. Ошондой бир жакында Россияда ушундай бир өттү, ушундай болуп өлтүрдү, же болбосо атасын өлтүргөн болот. Эмнеге өлтүрдүң десе, өлтүрүп көрөйүн дедим деп, мындайча айтканда виртуалдык жашоодо карап көрсөң, ата энеси деле виртуалдык жашоодо отурганы, балдары деле. Ата энесинин убактысы жок балдарга эмнени көрүп атасың деген, анткени ата энеси деле ошол интернетте виртуалдык жашоодо. Бир Америкада ушундай болгон окуя болду да. Классташтарын бир баланы классташтар аябай кемсинте бергендиктен ал бала чыдабай, анан бир бала ага болушкандыктан ал бала экөөнүн чогуу аябай кемсинтишти да. Бирок ошентип кемсинткендиктен тигил бала чыдабай, анан мылтыкты кайдан алганын билбейм, экөө эки мылтык алышып анан
класстагы көп балдарды өлтүрүп, мугалимдер да өлүп, ушундай өлүмдөр болуп кетти да. Анан мынтип карап көрсөң, сен айткандай чын эле бул компьютерде отурат, интернетте отурат. Эгерде биз бүгүнкү күндө көзөмөлдөбөсөк, анда оор мамдай кесепетке туш болуп калышыбыз мүмкүн. Мамлекет баланы кооптуу, зыяндуу жана алы жетпеген жумуштардан коргошу керек. Жумуш баланын билим алуусуна жана руханий денелик өсүп өнүгүүсүнө жолтоо болбого тийиш деп айтылат экен. Ушул конвенциянын 32 статьясында балдардын эмгеги тууралуу статья экен да. Бул азыркы учурда балдардын ушул эмгеги мындай кадыреси нерсеге айланып баратат. Мамлекет деле, коомдук уюмдар деле, жеке инсандар деле буга кулак баягы коңгуроо кагып, балдардын эмгеги баягы балдарды эксплуатациялоого жол берилбеши керек деген нерсе айтылып жатканы менен көп учурда баланы ошол эмгегин колдонуу көп жерлерде, айрыкча айыл жерлеринде абдан көп кездешет. Бул өтө кейиштүү көрүнүш. Албетте ата энени да түшүнсө болот, коомдогу жагдай, жумушсуздук, материалдык жактан ушу кысталыш жашоо, ушунун баарысы балдарды дагы балтыр эти ката элек балдарды дагы иштетүүгө аргасыз кылып жатат. Эми кандай болгон күндө дагы бул зыяндуу, алы жетпеген баягы кооптуу жумуштардан коргошу керек экен да. Былтыр биз Сусамыр жайлоосунда бир аз эс алып калдык. Ошол жерде баягы билсеңиз керек, түштүк тарапты көздөй баратканда Сусамыр жайлоосунда жолдун эки өзүндө жазында бээ байлашып, эс алуучуларды тосуп дегендей, анан кымыз сатышып, ошондой жерде бир бала бир үй бүлөнүн малын багышып жардам берет экен. Анан ушундай баягы жакшынакай бала экен да. Менин балам барып аны менен ойноп, достошуп калды. Анан достошуп баягы экөө ойноп атса эле, эми атын айтпай эле коеюн, Бакыт деп коеюн. Бакыт деп эле кыйкырат баягы жалдап иштеткен адам. Анан ал бала жылкыларды айдап кел десе эле, же уйларды айдап кел десе эле, байкуш бала атка шапмын чаптырган боюнча жөнөйт, же болбосо жөө чуркайт. Анан кийин бир маалда күшүлдөп бышылдап келет байкуш бала. Кичинекей эле бала, мектеп окуучусу, ашып кетсе бир 2 же 3 класс окуган бала да. Анан чуркап келет дагы баягы үй бүлөнүн кожоюну кайда экенин билбейм, кожойкесине аялына ошо бээлерди садырганга жардам берет экен, кулундарды салат экен. Эми бул абдан жакшы, бир чети мындай жакшы, баягы жаратылыш койнунда үйдө телефон чукуп отургандан көрөөк дегендей жаратылыш койнунда. Бирок ушундай байкуш балага зээним кейди да. Таң атпай туруп алып баягы жылкыларды чогултуп келгени кетет. Биз бир нече күн ошол жерде болдук. Анан кийин кулундарды салып берет бээ сааган учурда. Анан эки бети кыпкызыл туурулган, колдору туурулган, ушундай кийими жыртылган деген сыяктуу бир абал да. Анан бул кимдин баласы, силердин балаңарбы десек, жок, биз бирөөлөрдүн баласы бизге жардам берет деп мындай айтышкан жок. Себеби мен деле ал баланы сени ушул жерге алып келип иштетип атышабы дегендей мындай мааниде суроо бергим келген жок. Азаматсың сен, карачы, атты мыкты минет экенсиң, аябай чыйрак бала экенсиң деп мактап койдум, бирок зээним кейди чындыгында. Анан ал сыяктуу андан тышкары, андан оор жумуштарда иштеп жүргөн балдар канча. Мисалы үчүн азыр талаачылык жумуштары абдан көп, бирөөлөргө жалданып ошол жашылча жемиштерди терип иштеп жүргөн балдар, базарларда тачка түртүп жүргөн балдар, керек болсо кыш куюп иштеп жаткан балдар. Эми иштебей койсун деп эч ким мындай айткандан мен алысмын. Ата энесине жардам берип, өзүнүн акчасын, кийим кечегине, окуу куралдарына акча таап атканы жакшы. Бирок жашы жете элек балдарды, ойносо оюнга тойбой турган балдарды кооптуу, зыяндуу, алы жетпеген, бир денесине, ден соолугуна зыян келип кала турган жумуштардан коргоо бул ата эненин дагы, мамлекеттин дагы милдети экен да. Ошол жумушу баланын билим алуусуна, руханий денелик өсүп өнүгүүсүнө жолтоо болуп калып жатса, бул андан бешбетер жаман. Кээ бир балдар ошол мектепте окубай, билим албай иштеп жүргөн канча балдар бар. Мындай карасаң, ошол үй бүлөнүн атасы ичип кеткен, же апасы оорукчан дегендей да. Анан
бул көйгөйдү кантип чечиш керек экендигин мен деле кээде башым катат. Чындыгында иштебей кой деп айтайын десең, ал баланын жашоосу кыйын, иштеш керек аргасыздан. Иште дейин десең, баланын келечеги талкаланып атат, ден соолугу, ал кийин өзүнүн үй бүлөсүн бага турган уракка келгенде ал жөндөмсүз болуп калат да. Ооба. Ошол ден соолугу начар, баласын бакканга, үй бүлөсүн бакканга, үй салганга, келечекте өзүнү үчүн иштегенге жөндөмү жок, ден соолугу жок болуп калат. Ошон үчүн айтат эмеспи, балтыр эти ката элек бала депчи. Балтыр эти ката элек баланы андай оор жумушка салуу өтө кейиштүү көрүнүш. Ошондуктан ата-энелерден суранарыбыз деп айтсам туура болобу? Ошол мүмкүн болушунча балдарды алы жетпеген жумуштардан коргогонго. Сен азыр айтып атсаң, бул ошондой адамдарга кантип жардам беребиз? Мындай апасы ооруп, кичинекей баласы иштегенге мажбур болуп аткан учурларда мындай калкымды, мындай кайдыгерлүүлүктөн мындай ошол нерсени көрө билсе деп айткым келип кетти да. Анткени Чехов мындай деп жазган экен да: курсагы ток, ыраазы болгон адамдардын жанында бир балка көтөргөн бир адам керек дейт да. Аларды балкасы менен ар дайым ошол адамдарга муктаж адамдар бар тегерегинде деп эскертип туруш керек экен да. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө ушул муктаж адамдар, ошол биздин келечегибиз, жана айткандай чоочун балдар жок деп, биз тегерегибизде эмне болуп аткан, мисалы үчүн кошуна өлкөбүздө бир кырсык болуп атса кубанбашыбыз керек. Анткени биз жер тоголок болгондуктан биз баардыгыбыз бири-бирибизге муктажбыз, биз баардыгыбыз бири-бирибиз менен байланышпыз. Ал жерде мисалы үчүн душманыбыз бир кырсыкка учурап калса, ал нерсеге кубанбашыбыз керек. Анткени ал нерсе кайра эле биздин өзүбүздүн башыбызга тиет. Анан ошондой биз адамдарга жардам берсек, муктаж адамдарды ала жүрсөк, биз өзүбүзгө эле жакшы болуп эле, дагы мага жакшы болсун эмес, мага жакшы болсо, жанымдагы адам кыйналып атса ошого да жакшы болсун дегенди биз чогуу ала жүрсөк деп айткым келип кетти азыр. Бир кинофильм бар эмеспи? Индияда жоголуп кеткен бала жөнүндө. Атын унутуп атам азыр. Ошол баягы таш терип иштешет го, апасы, эки баласы болуп. Анан баласын, инисин, кичинекей инисин отургузуп коюп, мен азыр келем, сен ушул жерден кетпей тур деп агасы таштап кетсе, ошону менен бала жоголуп, поездге түшүп алып, поезддин ичинде уктап калып, таптакыр башка жакка кетип, анан кийин аны австралиялыктар багып алышып, анан кийин бала эскиргенден кийин анан кайтып келет го, издеп отуруп, энесин баягы эстеп, бала чагындагысын эстеп, бирок өзү жашаган жердин атын туура эмес эстеп калгандыктан ага эч кандай мамлекет дагы, эч кандай ата-энеси дагы жардам бере албай калат да. Себеби ала бала жаттагандай аталыш картада жок болуп чыккандыктан. Анан ошентип изденүүлөрдүн аркасында жүрүп бала акыры табат эмеспи? Картадан таап анан барат. Ошолордун ата-энеси жөнүндө айткым келип атат да мен. Ошол балдарды багып алган ата-эне жөнүндөчү. Эки баланы багып алышат эмеспи? Индиялык эки баланы ак терилүү ошол англичандар, австралиялыктар багып алышат. Анан силердин, ошондо бала айтат да, биз силерге көп кайгы салдык, силердин өзүңөрдүн балаңар болсо жакшы болмок экен деп ошентип айтканда, апасы айтат да, биз өзүбүз деле балалуу болмокпуз депчи. Мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу, бирок биз силерди, дал ушул силерди кааладык, силерди бала кылып алгыбыз келди депчи. Бизде мисалы үчүн андай көз караш жок да. Эгерде ата-эне кыргыздарда, Кудайга шүгүр, эгерде өзүбүз балалуу болуу мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, анда эч убакта бала багып албайм дегендейчи. Мен өзүмдү курмандыкка чалып туруп, башка бирөөнүн баласын багып албайм. Эгерде төрөгөнгө мүмкүнчүлүгүм бар болсо, өзүм эле төрөп алам деген бизде ушундай психологиябыз. Эми бунун жаман жагы жок, албетте. Бала төрөгө мүмкүнчүлүгү бар эне өзү төрөп алганы эң жакшы. Бирок ошол тигил эненин баягы мындай өзүн курмандык кылган, өзүн арнаган жашоосун айткым келип турат да. Ошол өзүндө бала төрөө мүмкүнчүлүгү бар болсо дагы, ошо баягы жетим калган, мындайча айтканда, адашып калган баланы, эч кими жок калган баланы бала кылып, асырап, эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, болгон мээримин ошого төгүү деген. Бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар го, ушул мейли баланы багып алба, бирок айланадагы ошо көргөн, жардамга муктаж экени көрүнүп турган балага мээрим төгүү.
колдон келишинче, мүмкүн болушунча изденип көрсөк, бул бир чети мындай адамгерчилик, соопчулук, Кудай алдында бир жакшы иш деп айтсак болот. Ошондуктан ар бир энени, ар бир атаны ошол өзүбүздүн эле балдарыбызды эмес, башка бирөөнүн дагы же болбосо бул дүйнөгө жаралып калган кандай гана болбосун баланы коргоого салым кошсок деп, аны өз балабыздай көрүп, мүмкүн болгон мээримибизди төксөк, бул өтө жакшы деген ойду айткым келип турат. Бүгүн колубуздан келишинче өз балдарыбызды коргойлу, жакшы татыктуу балалык берип, татыктуу инсандарды өстүрүп чыгаралы. Бирок өзүбүздүн гана балдарыбызга эмес, тегеректеги бизди курчап турган муктаж балдарга өз бактыбыз менен да бөлүшүп, балдарыбызды дагы ошол бөлүшкөндү үйрөтсөк, анда биз жакшы иш кылган болобуз. Бала чакта мындай болор эле да. Апам бир кандайдыр бир коогалуу окуя болуп калса, же бир жамандык жөнүндө угуп калса дегендейчи, анан эгер ушул окуя жакшы бүтө турган болсо, анда мен Кудайга мындай курмандык берем деген сыяктуу айтылат эмеспи? Эми кыргыздарда бар го ушундай, анан нан бышырып таратуу деген бар эле да бизде. Поведин деп коет элем, эмнегедир. Ошонун маанисин мен жакшы түшүнбөйм, бирок анан баягы майда нандарды бышырып, көп кылып нандарды бышырып, анан таратып келгиле дечи да. Анан баланчанын балдарына бергиле, сөзсүз деп мындай жакырыраак турган же болбосо көп балалуу үй бүлөнүн балдарына бердирчү да. Анан биз чуркап барып ушундай кубаныч менен таратып келет элек баягы нандарды кошунанын балдарына. Анан өзүңөр да өзүбүз да жеп, ар бир мындай кичинекей нандар болгондуктан таратканга ыңгайлуу булочка сыяктуу эми калама да, мындайча айтканда. Анан ошентип таратып берет элек. Анан ошол нерсе бир мындай бир туугандык, жакындык сезимди жаратат эле да, кимдин гана болбосун. Анан үйгө келген балага ал сага чочун же болбосо тиги кошунанын баласы деп тыштан кетирип иймей деген жок болчу. Үйгө киргизип, сени менен кошо отургузуп, мисалы үчүн ал баланын мейли кийими кир болсун, буту чаң болсун, отургузуп жакшынакай, мисалы үчүн айран болсо үйгө экөөңөргө бирдей куюп берип, керек болсо сага караганда ага көбүрөөк куюп берип дегендейчи, ага көбүрөөк көңүл буруп, өз баласы болбосо дагы ушундай мамиле кылган учурларды аябай көп көрөт элем да биздин айылдагы апалардан. Үйүнө барып калсаң сөзсүз түрдө анан нандын ортосуна сары майдан сыйпап, анан шекерге басып туруп карматып коюшат эле да, же депчи. Анан ушундай мамиле, мисалы үчүн азыр бизде жок го. Эшикке чыгабыз дагы өзүбүздүн балабызды чакырып тамак пышкандачы, мисалы үчүн ай баланча кел тамак ич депчи, мисалы үчүн жаныңдагы досторуңду ичте кел деген эч ким жок. Мисалы үчүн ал учурда болсо кимдин үйүнө барып ойноп атпайлы. Мисалы мен баланчанын үйүндө ойноп атам десең дагы апаң мындай көңүлү тынч, ал түштө курсагы тойбой калат деп ойлобойт. Себеби түштө ошол кошунанын балдары менен чогуу ошолордукуна кирип тамак ичип курсагы тоет деген нерсе бар болчу. Биздин үйгө келсе же болбосо мен эшиктин алдында бир кыздар менен балдар менен ойноп аткан болсом өзүм жалгыз кирип кетип тамак ичүү деген жок болчу. Апабыз чыгат эле, баскыла тамак ичкиле деп баарыбызды кошунанын балдарыбы бар жогун чакырып кирип чогуу тамак берет эле дегендейчи. Мындайча айтканда айылдын балдары жалпы баарысынын балдары сыяктуу болчу да. Кимдин үйүнө барып ойнобо, ошол жерге жөн эле кирип тамак ичип, өзүңдү коопсуз сезүү ушундай бар эле. Азыркы учурда болсо биз бири-бирибизден алыстап, керек болсо мындай эң жакын деген адамдарыбыз менен гана, эң жакын деген адамдарыбызды гана үйгө киргизип, эгерде бир бала эшикти тыкылдатып балаңыз ойнойбу деп келсе, тыштан эле кетирип деген сыяктуу ушундай болуп калды го. Ошондуктан баардык балдар коргоого, баардык балдар биздин жакшы мамилебизге муктаж экен. Демек, балдарды коргоо жөн гана майрам өткөрүп берүү эмес. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү деп балдардын баары майрамдап жаткан учур. Ата-энеси парктарга алып барып эс алдырып жаткан күн. Бирок балдарды коргоо жөн гана майрам менен чектелбейт экен. Ар бир баланын күнүмдүк жашоосу корголсо, келечек үчүн корголсо, укуктары корголсо, эң башкысы үй бүлөдө корголсо, мына ошол маанилүү экен. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жакындап келе жатат. Дагы бир нерсени белгилеп кетейинчи. Жаштар 2014-2013 жылдары сүйүп көргөн Корей сериалдарынын эң эле белгилүүсү деп айтсам болобу, баягы F4 деген бар эмес беле?
Ошону мен да көрүп калдым убагында. Жолдошум урушуп эле атчу. Күжүнтөнү. Күжүнтөнү. Эмнеге ушул жаш кыз балдарды көрө турган кинону көрүп отурасың депчи. Бирок ошондогу мага ошо баш каарман Гужун Пёнун энеси менен болгон мамилеси аябай таасир калтырган да. Ал балада баары бар эле. Ал Кореядагы эң бир мындай бай корпорациянын мураскери болчу, бирок энеси менен болгон мамилеси начар болчу. Ал кичинекей чагынан эле бала багуучуларга, үйүндөгү кызматчыларына тапшырып койгондуктан баласынын эмнени жакшы көрөрүн, кайсы тамакты жакшы көрөрүн, кыскасы анын жеке ички дүйнөсү менен эч кандай эсептешпегендиктен ал баласы ошол катуу баягы аварияга кабылып өлүм алдында жатканда дагы ошол баласына эмне керек экенин, баласы эмнени жакшы көрөрүн билбей коет да. Демек, баланы коргоо үчүн аны бүт жагынан, материалдык жактан камсыз кылып берип коюу маанилүү, эң маанилүүсү деле эмес экен. Бала үчүн эң маанилүүсү бул эне менен болгон биримдик, эне менен болгон тыгыз байланыш. Баланы түшүнүү, анын эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт. Бала ушунчалык Рождество майрамында апам эмне деп баягы апасы менен баягы чогуу болууну ушунчалык самагандыктан, бала ошого аябай муктаж болгондуктан Рождество майрамында келген куттуктоолордун арасында апасынын каты дагы болот эмеспи? Куттуктайм деген сыяктуу. Ошону көргөндө бала астындагы тортту көңтөрүп салып туруп кетет эмеспи кичинекей кезинде? Ошондон көрүүгө болот да, бала апасынын жөн гана кат түрүндөгү куттуктоосуна эмес, мына жакын мамилесине муктаж болуп жүргөнүн, ошончолук килтейген корпорациянын мураскери, эч нерседе муктаж эмес бала эненин сүйүүсүнө муктаж болгонун. Ошондуктан балдарыбызды эненин сүйүүсүнөн куру калтырбайлы, ардактуу угармандар. Ата-эненин сүйүүсү бул мындайча айтканда дары десек болот, бир алдын алуу десек болот. Эгерде ата-эненин сүйүүсү убагында болуп турса, балдар көп оорушпайт, көп оорудан алдын алат. Мындайча айтканда балдар дени сак болуп чоңоет деп да айтып кетким келип атат. Мына ушундай нотада биз берүүбүздү аяктайбыз, ардактуу угармандар. Балдарыбыз оорубасын, балдарыбыз биз менен тыгыз мамиледе болуп, биздин мээримибизге бөлөнүп, ар кандай оор суркоодон, кырсыктан, жамандыктан алыс болсун. Бүгүн эле эмес, балдарыбызды ар бир күндө мээримибиз менен, сүйүүбүз менен коргойлу деген ойдо айтып жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылган мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова кызмат кылдык. Ал эми режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылды. Келерки шейшембиде кайрадан Оо толкунунан жолугушканча сак саламатта болуңуздар, балдарыңыздардын майрамы куттуу болсун. Ар бир баланы беттеринен өп, чын жүрөктөн биздин атыбыздан куттуктап коюшуңуздарды суранабыз. Эмесе кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта болуңуздар. Ар бир баланын бактылуу бала чагы болсун, балдардын күлкүсү ар дайым жаңырып турсун демекчимин. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар.